Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Ар бир эл өзүнүн тили аркылуу гана ата бабаларынын руху байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата бабалардын руху менен болгон байланышын да жоготот. Ата бабалардын руху менен байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл анан өзү да кырындап куурап жок болот. Кыргыз тили улуу тил экендигине шек жок. Анткени улуу тил болбосо ал Манас баштаган Озеки чыгармачылыктын 40 томдук өлгүлөрүн жаратканга күч кубаты жетмек эмес. Жана көптөгөн дастандардын баарын поэзия тилине салып сүйлөтө алмак эмес. Андай бийиктик деңгээлге жетүү үчүн тил 1000 жылдык жолдорду басуусу керек. Кылычты кыя чапкан тил, кыргыздын барктап баккан тил, кызыл жалын от кечип, кылымдап жолдо баскан тил, кырааты менен сүйлөсө, Кытайга дагы жаккан тил, эчен ашуу ашкан тил, элибиз барктап баккан тил, эл деген элим жоготпой, энедей барктап баккан тил, эр төштүк жаңыл Курманбек, эпостун баары баткан тил, акындын багын ачкан тил, акылды элге чачкан тил, башынан сактап жат айткан бабабыз Манас баткан тил, аламга элди таанытып Айтматов багын ачкан тил. Кыргыз тили, кыргыз тарыхы, ал эл менен бирге эчен кылымдар ашып, турмуштун ар кандай шарттарын башынан өткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин келди. Биздин ата бабалар тилди өзүнүн манасы баш болгон элдик озеки чыгармалары менен бирге көздүн карегиндей сактап келген, муундарга бизге деп ыйык аманат катары жеткирди.